Assalamu alaikum, hurmatli Kırgızstandықтар, амансыздарбы? Бұл Т жолы, Тға кеткен көчө. Тдан Нариманға қарап кеткен көчө. Біз тұрған жер, бұл ошо Тнын трассасы жол болып барат. Өзің негізі мынау жерден өткөндө дагы ушу укук коргоо органдарына суранганбыз. Мына жака бурулган көчө, ушу Маданият Сапкоз Кайрат айылына кеткен көчө. Бул Маданият айылы. Мына жактан келген машиналар кээде мына жерден чыгат, машиналар. Чыкканда бул жактан авгон салып берет. Мына келаткан машиналар, мыналар. Ушулар мына жака авгонго салып берет. А мына жерден чыккан машина болсо, ошо авгонго авгонго чыккан машинаны сүзүп алат. Ошого мына жерге столпо баягы кичинекей 1 метрлик столполордон коюп койсо 10 метр, будан 10 метр мына жерде ачып туруп. Бул ошо Маданияттын жолу. Эми азыр эмне болду? Бул жерде монтип 2 машина, 3 машина экен. Сүзүшүп, мына жерде Матиз автоунаасы антарылып, монтип авария сүрүлүп, арка кирип кеткен. Бунун ичинде эми Кудай сактасын, адамдар өтө оор жаракат деле албагандай. Бирок жана биз өтүп кетатканда гайлер, тез жардам машиналары турган экен. Баары жакшы болсун эми. Бул ошо электромобиль. Бул биз билгенден бул машина могул жактан келаткан окшойт. Эми азыр бирөө жарымдардан сурап айтып берели десек, эси дагы жок болуп атат. Могу из ушу Матиздин изи экен, мына из. Азыр мына жерден сураштырып карасак, мына электромобиль күнөөлүү болуп чыгып атат. Бул жактан келип чыгып кетем деген аракетте салган. Бул жактан ошо сары Матиз үспет этпей келип, мына ошонун жолу экен. Мына карайып көрүнүп турат. Качып бурулуп, кайып ошол арка келип түшүп кеткен. Жакшы, мына столболор дагы жанында экен. Столболорго эч нерсе болбоп тур. Ошого мына жерге келгенде, урматтуу айдоочулар, шашпаңыздар, шашып эч жака жетпейсиздер. 1 минут, 2 минуттук убакытты деп бир адамдын өмүрүнө зыян келтирип коюп атасыздар. Мына мисалы эми не болду эми? Мунаны төлөп бериш керек. Эси жакшы, Кудайга шүгүр, эч нерсе болбоп тур. Может, ичинде бир боюнда бар аял бардыр. Же бир эмчектеги балалуу аял бардыр, может. Болгону бир расходко түшүп калып атасыздар да, ошого могул жерге келгенде аркы жактан дагы уна тумшугун тыгып бул жака келип алат. Ошо мындан өтпөй туруп турсаңыздар өзү көрүнүп, мына жактагы уна көрбөйт дагы аркы жолду. Нарактагы автоуна келип атканда бул жака салып берет. Анан мына качып, бурулуп келип, кайып мына ошо аркы келип сайылып калат. Мына жерге дагы өзү мындай знак коюлган, ошо знактын жанына стоп белгисин дагы коюш керек. Ушул жерде токто, мына жака чыкпа депчи. Азыр эми ошо Матиз жок жерден мынан айынан келип кырсыктады. Ошо тургандар аман болобуз. Жол кырсыктан алыс болуңуздар, эч шашпаңыздар. Монтип бирөөнүн өмүрүнө коркунуч келтирип, зыян келтирип, мына автоунааларына бекер эле көп расходко түшүп каласыздар. Жакшы, эми Кудайга шүгүр, бул жерде адам өмүрүнө бир зыян келтире турган авария дагы болуп тур, бирок мына жактан чыгатканда эч үспет этип чыгып кетем деп үмүттөнбөй, аркы жакты караңыздар. Көз жеткинге дейин машина жок болсо анан чыгыңыздар. Эч мына жактан келип без стоп, без тормоз мына чыгып кетпеңиздер. Көбүнчө мындай болгон фуралар келет. Өтө катуу жол бул жолчу. Нарактан знактар бар. Знакты көп карай бербейт. Бул жактан өтө катуу келет. Мынтип айда берет машина мына келип атканда. Ошо мекендештер аман болобуз, тынч болобуз.
кайсы жакта болсоңуздар дагы алтын башыңыздар аман болсун дейбиз. Гайлер азыр келип бул жерде териштир иштерин кылып жүрүшсө керек. Ошо Наримандан Тыга кеткен көчө.